Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге сураныштар боюнча метель душ деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп каналыбызга катталып, мага жактуу белгисин басып койгон болсоңуз, биз баштадык. Экинчи дүйнөлүк согуш башталаардын алдында каарманыбыз Артур Ванакс болгону 16 жашта болчу. Бул учурда ал Мирза аттуу кыз менен жолугушуп жүрүп, согушка барам деп такыр ойлогон эмес эле. Бирок бул учурда Латвияга орус аскерлери келип калган болчу. Бир жолу ал агасы Эдгарс менен үйгө кайтып келгенде, алардын аты жарылуудан улам өлүп калган болот. Ошондо гана Артур аларды көздөй согуш өтө эле жакындап калганын сезип, кез келген учурда алаамат түшүп калышы мүмкүн экенин түшүндү. Алардын үйүндө аскер кийимдерин кийген эки орус жоокери ар дайым кызмат кылышчу. Үй ээлери аларга башка кийимдерди беришсе да, жоокерлер болбой эле жоокер кийимдерин чечишчү эмес. Бир күнү Артурдун агасы менен атасы жумуштары менен үйдөн алыстап кеткенде, күтүлбөгөн жерден үйгө немец аскерлери келип калат. Анда апасы Артурду керебеттин алдына жашындырып, үйгө кирип чыккан немистер сыртка чыккандан кийин эле ызы чуу чыгара башташат. Көрсө немистер жанагы алардын үйүндө кызмат кылган эки орус жоокерди кармап алышыптыр. Ызы чуу болуп жаткандыктан Артур керебеттин алдынан чыгып, терезеден шыкаалап караса, немис жоокерлери Артурдун апасын жана итин атып салып, орус жоокерлерди кармап кетишет. Артурдун үйүндө ушундай өкүнүчтүү окуя болуп, көрсө бул учурда немис аскерлери Латвияга кирип келип, бул тараптан келген орус аскерлеринин күчү кагылышып, согуш өтө эле чыңала баштаптыр. Ошентип Артур атасы Ванекс менен бирге апасын ошол үйдүн жанына жашырышып, башка айла жок болгондуктан түз эле согушка аттанышты. Алар фронтко келишкенде Артурдун жашы жетерек болгондуктан аны согушка албайбыз дешет. Бирок анын артынан атасы Ванекс чыга келип уруксатын бергендиктен Артурду согушка алышат. Ал эми атасы Ванексти да жашы өтүп калгандыктан согушка жарабайсың го дешип, бирок ал мурун аскер кызматында 15 жыл кызмат өтүп, тажрыйбасы бар болгондуктан аны уккан аскер башчылар дароо кабыл алышат. Жаңы алынган жаш жоокерлерди согушка даярдоо максатында Артурдун атасы Ванексти командир кылып дайындашат. Ванекс жаш жоокерлерди болушунча даярдап, болушунча катаалдык менен мамиле кылып жатты. Күндөрдүн биринде алардын аскердик жайына немец учагы кол салып, бирок бактыга жараша эч ким эч кандай жарадар болгон жок. Ошондон кийин машыгуу бүтүп, жаш жоокерлерге кадимкидей эле мылтыктарды беришип, согушка жөнөтө башташты. Артур жоокер кийимдерин кийип, эл менен кошо согушка аттанып жатып, айнектен өзүнүн сөлөкөтүн карап күлүп коет. Андан кийин чыныгы согуштук күндөр башталып, чыныгы азап эми башталгандай болду. Ванекс эч кандай каршылыкка карабай, чуңкурлардан чыгып чабуулду баштоого буйрук берет. Жоокерлер калың тумандын арасында немистерди көздөй беттеп баратты. Немис аскерлери алардын каттап келе жатканын билип калышат да, эч нерсе көрүнбөй турса деле аткылап башташып, октордун кээ бирлери жоокерлерге тийип жатты. Акыры жоокерлер кыйкырып чуркап жөнөшүп, немистердин чуңкурларына түшүшүп, бири-бирин атышып, мынтыктын башындагы бычактары менен сайгылап өлтүрүп жатышты. Бирок Артур азыр эч кимди атпай, өлтүрбөй, өзүн бир аз жоготуп, калдастап чуркап жүргөнүн көрөбүз. Бир кезде анын маңдайынан өзүнө окшогон эле немис жаш жоокер чыгып калат. Экөө бири-бирин алаңдап тиктешип, бир кезде Артур аны сайып өлтүрүп салды. Ошол замат эле жарылуу болуп, Артур башы менен катуураак тийип уктап калат. Көзүн ачса, анын тарапташтары бардыгын жок кылып жеңишке жеткен болот. Кечинде бир аз тамактанышып, түндө укташкан кезде согушка биринчи жолу катышкан жаш жоокерлердин көпчүлүгү кыйналып чыкканын көрөбүз. Ушундан кийинки күнү жаш жоокерлерди бир күндүк эс алууга чыгарышат. Артур шаарга келип, башка бөлүктө кызмат өтөгөн агасы Эдгарс менен жолугуп, анан да баягы сүйлөшкөн кызы Мирза башка бир офицер менен жүрүп кеткенин угуп, ага жини келип жолукпастан кайра эле эртеси согушка аттанды. Алар чуңкурда отурган кезде бир жоокер октон дароо мерт кетип, жакын жерде снайпер бар экенин түшүнүшөт да. Артур менен дагы бир жоокер ошол снайперди жок кылуу үчүн соймолоп жөнөшөт. Бирок качан алар ал снайперди таап кармаган кезде Артур ал адамды өлтүрө албай жалдырап туруп калат. Снайпер болсо мынтыгын атып жиберип, немистерге белги берип, анда Артурдун жанындагы жоокер снайперди дароо өлтүрөт да, экөө арттыгы жак качып жөнөшөт. Немис аскерлери аларды аткылап жатып, Артурдун моюн жагына ок тиет. Артурду эптеп куткарып барышып, ооруканага жөнөтүшүп, бактыга жараша анын өмүрү сакталып калат. Анын кабарын уккан агасы Эдгарс Артурга келип жолугуп кетет. Ошентип Артур ошол жактан айыгып чыкканча, ошол жактагы медайым кыз Марта менен таанышып калып, экөөнүн тең бири-бирине сезимдери пайда болду окшойт. Акыры сакайган Артур жоокерлердин катарына кайтып келип, алар дагы эле немис аскерлери менен тирешип өтө чукулдап келип калган эле. Немис аскерлери өздөрүнүн бир жоокерин чуңкурдун кырына колун таңып чыгарып коюшуп, сыягы ал немистердин чыккынча жоокери окшойт. Ал эми Артурдун атасы болсо бир жерде снайпери менен жашынып отурган болот. Артур атасынын жанына соймолоп жетип барып, атасы болсо Артурга немистер өздөрүнүн жоокерин жазалап кырга чыгарып койгонун түшүндүрөт.
түшүндүрүп, анан да Артурдун согушта өтө эле бош болуп жатканын байкап, жоокер деген ойлонбош керек, ал дароо өлтүрүш керек деп мылтыгын Артурга берип, кырдагы немис жоокерин өлтүр деп буйрат. Бирок Артур аны атканча болбой эле жоокерди алып кирип кетишти. Көп өтпөй эле немистер ууландыруучу газды колдонушуп, жоокерлер болушунча бири-бирине жардам берип жатышты. Ванекс болсо кездеменин ымдап, аны аттын мурдуна ороп жатканын көрөбүз. Кийинки күнү эле Артурдун атасы Ванексти издеп таппай жатышканын айтышат. Анда Артур дароо эле чуркап, баягы атасынын снайпер болуп жаткан ордуна жетип барса, ал жерде атасы жана дагы бир немис жоокери өлүп жаткан болот. Дал ушул мезгилден тарта Артур душмандарды аёну токтоттубай тур, жыгачты алып эле өлүп жаткан немис аскерин чапкылап баштайт. Артурдун атасын ошол жерден жерге беришип, Артур атасынын мылтыгын өзү менен кошо көмдүрөт. Аны билген орус офицери Артурду жазаламакчы болуп, бирок Артур офицерге атасы буга татыктуу экенин айтып, ал көптөгөн душмандарды жок кылды десе, офицер ага макул болуп Артурду жазалаган жок. Ошентип кычыраган кышта келип, Артурду бир канча аскерлерге кошуп, немистердин аскердик жайына өтө эле чукулдап барып, ал жактан жарылуучу затты орнотууга жөнөтүшөт. Жоокерлер кардан болушунча билинбегенге аракет кылып соймолоп, бирок болбой эле билинип калышат. Немистер аларды аткылап башташып, орустар дагы бомбаны жардырганга жетишип, бардыгы тең каптап кирип барышты. Өтө бир катуу салгылаш болуп, ал жердеги немистерди жок кылууга мүмкүн болуп, ошол жердеги немистердин казын союп, ал күнү кечинде майрам болду окшойт. Бирок майрам баштала элек жатып эле аларды артка чегингиле деген буйрук келет. Анткени алар бүгүн бул жерде түнөп калышса, немис аскерлери аларды кайра эле курчап калышы мүмкүн. Ал эми арттан жардамга келе турган орус жоокерлеринин негедир дайыны жок. Ошентип алар артка чегинип кетишет да. Арадан күндөр дагы бир өтө катуу салгылаш өтөт. Ошол согушта Артурдун агасы Эдгарс анын көз алдында көз жумат. Салгылаш бүткөндөн кийин өлгөн жоокерлерди сүйрөп келишип, өлгөн жоокерлер жыйылып калганын көрөбүз. Ошол жерден Артур атасын издеп келген Мартага да жолугуп калат. Көп өтпөй эле орус аскерлери эмне үчүн жардамга келбей коюшкандыгы белгилүү болот. Анткени коммунисттер согуш дээрлик соңуна чыгып калганын жарыялашып, эгер бийликке Ленин келе турган болсо согуш токтоору айтылган. Муну уккан жоокерлер, эгер орус аскерлери согушпаса, биз да согушпайбыз деп тынчып калышат. Ошентип көп өтпөй эле революция болуп, бийлик алмашып, Артур башкалар менен бирге эле Ленинди коргомокчу болуп, Москванын айланасында 2 айча жүрүп калышат. Артур бутунан жарадар болуп калгандыктан көп өтпөй эле Николсон жана башкалар Латвияга кетишип, буту сакайган соң Артур дагы Латвияга жетип келет. Бирок өз жериндеги көпчүлүк адамдар нааразы болушуп, коммунисттердин саясатына каршы болуп жатышыптыр. Бийлик күч менен басып, элдер өтө коркуп калышкан. Артур мындай көрүнүшкө ишенгиси келбей, өзүнүн аскер бөлүгүнө кайтып келип, чындап эле мындай көрүнүш болуп жатканына өз көздөрү менен көрүп ишенет. Анткени ал жердеги эркин жашоону көздөгөн адамдарды революциянын душманы деп эсептешип эле, чекеден эле ит аткандай аттыртып жатышыптыр. Алардын арасында Мигельсон дагы бар эле. Ал дагы Латвияны эгемен болсун, эркин болсун деп коммунисттерге каршы чыккан эле. Ошентип Артур дагы башкаларга окшоп эле согушта чогуу жүргөн досун атып өлтүрүшү керек болуп калат. Эгер атпай коюшса, бийлик аларды дагы коммунисттерге каршы чыкты деп эсептешмек. Ошентип башкалардын бардыгы атып салышып, Артур маңдайында турган Мигельсонду атпай коет. Бирок Мигельсонду башкалар баары бир атып өлтүрүшүп, Артурду болсо өзүн өзү атып өлтүрсүн деп камап салышат. Бирок күндөрдүн биринде согушта бирге болгон офицер Конрадс менен Артурду бошотуп качырып жиберет. Алар токой аралап качышып, бирок Конрадс болбой эле көз жумат. Артурдун да колу жарадар болуп, ошого карабастан качып кетүүгө мүмкүн болуп, аягы Мартаны издеп таап барат. Артурду издеп келген жоокерлер Мартадан да сурап, Марта көргөн эместигин айтат. Марта Артурдун колундагы окту алып чыгып дарылап, экөө бирге Конрадсты жерге жашырышып, ал ошол жердеги Мартанын дыйканчылыгына жардам берип эле жашап калышат. Бирок күндөрдүн биринде ал жерге немис аскерлери келип калат. Алардын бири Мартаны кармап кеткен кезде Артур ойлонуп, эгер немистердин ишенимине кирбесе, алар Мартаны жайына койбоорун түшүнүп, менин үй бүлөмдү орустар өлтүрүп салышты. Ошондуктан мен аскерден качып жүрөм. Эгер макул болсоңор, мен силерге кошулуп орустарга каршы согушка чыгам деп айтса, немистер Мартаны жана Артурду жайына коюп, ал жерден кетип калышат. Ошентип Артур кайрадан согушка аттанып калып, бириккен Латвия аскерлерине кошулуп, болбой эле Латвияга каптап кирип жаткан немистерди тосо башташат. Анан да жаңы чогултулган жоокерлер жалаң гана Артурдан кичине жаш балдар экенин көрөбүз. Алар поезд жол өткөн көпүрөдөн душмандарды өткөрбөй, арттан чыныгы аскер күчтөрү келгенчекти чыдап туруш керек эле. Ошентип ал жаш жоокерлердин башында туруп, немистерге болушунча каршылык көрсөтүп жатышып, бир кезде Артурга ок тийип калат. Ал эсин жоготуп, аркы дүйнөгө кеткендей болуп эле ызгаар суукта миңдеген өлүк аскерлердин жанында турганын көрдү. Ошентип аны Кудай сактап аман калып, душмандар түп тамыры менен жеңилип, Артур жана башка ага окшогон жоокерлерге ордендерди
тагып жаткандарын көрөбүз. Жеңиштен кийин Артур Мартага жолугуп, андан ары экөө бардыгын жаңы барактан башташат. Тасманын аягында биринчи дүйнөлүк согушта Латвиянын дээрлик жарым калкы кырылып калганын, согуш талаасында миллиондон ашык жоокерлер көз жумгандыгы айтылат. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.